Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясынын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздерге ушундай болгон чакан $17.000 салып берген үйүбүзгө кенен обзор тартып берели. Бул 64 квадрат метр болгон үй. Неге мынчалык арзан болду? Видеону аягына чейин көрсөңүздөр, буюрса түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Өзүңүздөр көргөндөй сыртын крышасын болсо металлочерепица менен жапканбыз. Сырты Чикнанкөл компаниясынын Халберт деген фасадный плиткалары. Айнектер болсо 5 камералуу болгон ушундай пластиковый терезелер коюлган туугандар. Айнектин терезелери болсо ушундай ак уголоктор менен, билесиздер, бунун ар бир кардардын өзүнүн талабына жараша кылып бере беребиз. Ден нож тагып бере беребиз, алюминиевый терезе тагып бере беребиз, коричневый терезе тагып бере беребиз. Баардык нерсе экөөбүз эле бир күндө окшош үй салчу болсок, терезени мен коричневый кылсам, сиз ак кылсаңыз, экөөсүнүн суммага бирдей чыкпай калат да. Ар бир тандаган материал суммага түздөн түз таасир этет. Мисалы, ушул эле үйдүн крышасын металлочерепица кылып жапканбыз. Мягкий кровля кылып жапканда бул $17.000 суммасы бир аз кымбатыраак чыкмак да. Ошон үчүн туугандар, бүт нерсе сиздердин чөнтөгүңүздөргө жараша, сиздердин талабыңыздарга жараша арзан десеңиздер ушундай чакан болгон и материалдарын дагы арзандарын коюп туруп, сонун кылып, ар бир бурчу сизге кызмат кылчу да кылып, үйлөрүңүздөрдү сип панелден 3 айдын ичинде үйүңүздү чек-чейт салып беребиз туугандар. Мынакей киргенде эле ушундай жакында балдар келип лестницаны куюп кетишет. Бул жерде лестничный площадка, тепкич аянтчасы, бронированный эшикти бүгүн эле балдар келип коюп кетишти. Бул дагы биздин тигил суммага кирет туугандар. Булардын бүт бардыгын жасап кеткенбиз. Ушундай чакан кире бериште эле өзүңүздөр байкагандай электрощит орнотулган туугандар. Электрощитти электромонтаждардын жасалгандарын карасаңыздар, өтө аккуратный. Бунун артында полностью родбанк менен отургузулган щиттин арты, чтобы бул жактан чыккан ток жыгачка же болбосо бунун ичиндеги пенопластка эч кандай тийбеш үчүнчү. Анан кийин могул ар бир автомат менен ар бир точканы, ар бир включательди вдруг ошол жерден замкания чыгып калчу болсо, бул ошол включательди, ошол точканы өчүрүп коет дагы, эч кандай коркунуч жаратылбайт. Анча чыкканда өрт коопсуздугун өтө жакшы алдын алганбыз. Анан ушул кире бериштен эле түз өткөндө бул жакта сам узул бөлмөсү чакан, ушундай бүт бардык сантехнический системалары жасалган, аварийный выходдары, унитазга, канализацияга уланган ысык суу, мыстак суу, жана ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй полностью электромонтаждарын жасап кеткенбиз. Бул жерде болсо кардар ичиндеги гипсокартондун өзүм чаптап алам дейт. Бирок бир 2-3 жуманын ичинде дагы бир акча чечилип кетчү деп болот. Эсиде ошол акча чечилип кетсе, анда мен силерге эле жасатам дейт да. Сиздер эле ушул эле кардарды болуп туруп, акчаңыздар жеткен деңгээлге чейин салдырып туруп, калганын өзүңүздөр салып алып, же болбосо канча бир убакыттан кийин бизге берсеңиз, биз дагы улантып салып бере беребиз туугандар. Электромонтаждары өтө аккуратный жасалган. Мондай медно-монолитный кабелдерди колдонобуз дагы. Бунун артында болсо металлический пластина турат. Металлический пластинанын эки четине гипсокартон коюлат дагы. Бул жерде гипсокартон өзүңүздөр билгендей 100% күйбөйчү материал, эч кандай өрт коопсуздугун жакшы алдын алганбыз деп айта алабыз. Анан кийин могу жерде точкалардын арттарына дагы полностью родбанк менен изоляция болгон туугандар. Потологун болсо пенополистирол бетон менен жылууланганбыз. Могу өзүңүздөр көрүп турган пенопласттын үстүндө 10 см болгон пенополистирол бетон куюлган туугандар. Полно болсо ушундай тоже жылууланган чашка куюлган мойдон турат экен. Бул жери кухня, канализациялары полностью жасалган. Мындайча айтканда студия. Анан бунун 2 уктоочу бөлмөсү бар. Бул биринчи уктоочу бөлмөсү. Чакан жаш үй бүлөлөргө же болбосо ушул шаарда чакан эле үйлөр болсо, временки болсо, бул кардар болсо, буну дача кылып салдырып алыптыр. Өтө сонун экен туугандар. Полностью бүт бардык шарттар менен бул экинчи уктоочу бөлмөсү. Терезелери дагы ак, ушундай панорамный терезелер туугандар.
кызматкардарыбыз өзү буну дача кылып салып атам, шаарда дагы үйүм бар дейт. Анан кийин мен охота кылам, ушул жерден участок алып койдум эле, 8 соток болгон. Бүт тоголорго могу жакта өзүңүздөр көргөндөй агалы аскалардан бери көрүнүп турат. Ушул жактарга охотага чыгам дейт да. Ошон үчүн туугандар, сиздерге дагы биз кызмат кылып бергенге ар дайым даярбыз. Адекс курулуш компаниясы баардык ыңгайлуулуктарды сиздер үчүн түзүп койгонбуз. Эслейсиздер, 90% деңгээлге эмне кирет? Биз азыр квадратына чакканда орточо эсеп менен $250 $280 айланат. 25 000 сомдон 28 000 сомго чейин айланат туугандар, квадратычы. Ал болсо сиздердин тандаган материалыңыздарга жараша сумма өзгөрө берет. Мисалы ушул эле үйдүн фасадын кантышпы же болбосо башка материалдан кылганда башкача сумма чыкмак да. Ар бир нерсе сиздердин каалооңуздарга жараша 90% деңгээлге биздин ушул үйдө көрүп тургандай фундаменттин үстүндө болгон стенасы, анын ичинде засыпкасы, крышасы, көрүнгөн водосток, вагонка, суу аккычтары, фронтондору полностью сыртынан 100% жумуштары бүтөт дагы. Фундаменттин обшивкасы эле калат. Аны өзүңүздүн табитиңизге жараша жасабыз. Ичинен болсо калчу жумуштары сиздерге полунан алюминий пол кылып, теп-тегиз кылып коюп беребиз дагы. Анын үстүнө подложкалык паркет кылып коебуз, же болбосо линолеум салабыз. Стенасын болсо биз шпаклевка тартып даярдап коебуз, апапакай кылып. Экинчи слой шпаклевкасын тартып туруп, шкурка кылып туруп, кааласаңыз краска, кааласаңыз обой чаптап аласыз да. Кухняларына же санузулдарына болсо кафель, унитаз, ушул сыяктуу ичинде чисто косметический ремонттор калат. Эмне үчүн мындай кылып койдуңар десе, биз эффективности ушунда, булар кышында жылуу болот, жер титирөөгө бекем болот, анан кийин бат бүтөт да. Кээ бир кардарлар болсо эшиктин ручкасын тандай албай эле бир ай мындай көп убакытты талап кылып коет экен да. Бул ичинде именно косметический ремонтту көп убакытты талап кылып коет экен. Ошон үчүн биз основной жумуштарын бүтүрүп беребиз. Калган болсо шашпай, өзүңүздөр тандап, табитиңиздерге жараша дизайнерский проект кылып, дизайнер менен кеңешип, ушул сыяктуу жумуштарын дальше өзүңүз алып бара бересиз. Ушул сыяктуу кызмат керек болсо, Адекс курулуш компаниясы сизге кызмат кылып бергенге ар дайым даярбыз. Сиз үй бүлөнү куруңуз, биз үйдү курабыз.